Президент институты башка институттарга караганда басымдуу болуп кетпеш үчүн кандай система иштеп чыгыш керек? Ошол балансты кантип курса болот? Президенттик азыркы системабыз чындыгында өтө ошондой коркунучу бар. Күчтүү президенттик система түзгөнбүз, конституция кабыл алганбыз. Президенттин жооп берүү жана жоопкерчилик сезүү механизмдери өтө чектелүү. Жана айткандай, ал шайлоо гана. Курултай дейбиз, курултайды баарыбыз көрүп атабыз. 5 жылдан бери ал эч кимди жоопко тарта турган институт болгон жок. Эми ал мүмкүн башынан эле ошондой болгон, аны күтпөш керек болчу. Курултай институту керекпи? Биз куруп аткан азыркы Менимче керек эмес. Кереги жок. Менимче керек эмес. Ал артык баш институт. Бирок эгер курултай деген сөз жакса бизге, биз анын формасын такыр башкачараак кылышыбыз керек. Бир жылда бир чогулуп келген 700 киши менимче эч кандай бир артык баш нерсе болот эт. Президенттин эмени түздүк, 2 жылдык 2 мөөнөттүк чектөө болду. Бул бир жана контролдоо функциясы. Бирок ал башы менен аягын гана чектеген механизм. Экинчиси шайлоо дедик, бул ортодо бир келе турган гана механизм. Андан кийин жана айттык, бул партиялар сөз эркиндигинин негизинде уюшкан жарандардын активдүүлүгү жана ал активдүүлүктүн ар кандай формалары, бул бейөкмөт уюмдар, жарандык коом уюмдары, өзгөчө медиа уюмдар, журналисттер, азыр эми журналистиканын талаасы такыр өзгөрүп баратат. Ошол эле подкаст, блогер, соц тармактардагы активдүүлөр, буларды ошол мурдагы журналист сыяктуу карашыбыз керек. Анткени функциясы ошол эле. Ушулардын баарысынын активдүү суроо берип үн ката алышы бул президенттик бийликтин бир аз жоопкерчиликке тартылып туруусунун бир кепилдиктери. Анан кайра эле башканда айткандай парламент күчтүү институт болуш керек.